Бүгүнкү күнү Бишкек шаарындагы эң чоң көйгөйдүн бири бул жол тыгындары. Мына дал ушул тыгын көйгөйүн чечүү максатында ар тараптуу демилгелер, сунуштар жана чаралар көрүлүүдө. Эко-пакеты. Я вас прошу, чтобы вы мусор после 7 выносили. Ладно? Вот возьмите. Это бесплатно. Ал эми жакында эле тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан таштанды чыгаруу үчүн эко баштыктар таратыла баштады. Эко баштыктарды таратуунун башкы максаты таштанды чыгаруу процессин оптималдаштыруу жана жол кыймылына болгон жолтоолордон арылуу. Уже нету? Понятно. Ладно? Вечером, да? Да, вечером выкидывайте. Всё, спасибо большое. Ага, вам спасибо. Тазалыктан келдиңизге? Тазалыктан. Бул пакеттерди азыр биз таратып жүрдүк элек бесплатно. Тазалык муниципалдык ишканасынын инспектор мастери Бактыгүл Кожобаева өзүнө тиешелүү көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына жолугуп эко баштыктарды таратууда. Чтобы пробки не было, у нас сегодня акция идет. Пакеты раздаем. Мы хотим, чтобы вы мусор после 7 вечера выносили. Эко-пакеты. Мэрияның демилгеси боюнча бүгүнкү бизде акысыз түрдө эко-пакеттерди таратып атабыз тургундарга. Бул эко-пакетте сунуштар жасалган. Сунушта кечки таштандыларды кечки саат 7ден кийин тыштагыла деп сунушталган. Анткени күндүзгүсү биздин ошол тазалыктын контейнери турган аянтчанын жанына унааларды коюп тазалыктын чоң машинелери ошол жерде таштандыларды ала албай калат. Кечки саат 7ден кийин тыштаса, түнкүсүн келип, жолдор бошоп калат. Ошол бошогон убакта машинелерибиз таштандылардын баарын тең алып кетишет. Таштандыны ар кандай убакта таштачу элек. Бияктагылар кечки саат 7ден кийин таштагыла деп атат, туура деп ойлойм. Саламатсыңарбы? Биз деген таштандыларды ар кайсы убакта чыгарабыз. Анан ушундай жакшынакай пакеттерди таратып атышыптыр убакыты менен. Эми ошол убакта чыгарганга аракет кылабыз. Биздин шаарыбыз таза болсун. Эко баштыктарды биз именно мындай квартира, батирде жашагандарга таратабыз. Мен өзүм участогумда 3000ден ашык тургундар жашайт. Ошолорго эми 3000 таратпасак дагы көп кишилерге таратып беребиз, адамдарга. Мусор вы выносили после 7 часов вечера. Хорошо. Да, потому что Да, днем машина не может. Днем не можем. Пробки здесь у нас получается, а ночью уже спокойно будет. Хорошо, хорошо, спасибо. Таштандыларды кечинде чогултуу жол тыгындарын азайтууга гана жардам бербестен чыгымдарды да азайтат. Элнура Кайнарбек кызы, Мырза Мамбетов, Замана студиясы.